Урматтуу депутаттар, бир сураныч мындай кылалычы. Азыр мына бизге мүмкүнчүлүк болуп атат. Ортоңку микрофонго чыгып сүйлөп атасыздар. Эгерде колдон келсе, келгиле элден биз элден биринчи сураналычы ушул жерден. Азыркы абалдан чыгып кетиш үчүн мынакей бири-бирине каттамдарды токтотсун. Бири-бири менен кирип чыкканды токтотсун. Үйүндө отурсун. Өзгөчө абалдын тартибине баш ийсин деп сураналычы, урматтуу депутаттар. Калган нерсени өкмөт иштеп атат. Кудай буюрса биз чыгабыз. Азыркы 2 жумалык, 3 жумалык ушул кризистен чыгып кетсек, бул кризистен кандай чыгабыз? Дүйнөлүк практикадан биз көрдүк. Кытай кандай жол менен чыкканын мына бүгүн колдонушубуз керек болуп атат. Азыр ар бир минутта утурсак, бир адамга жуктурса, биздин утушубуз ушул болот. Ошондуктан сиздерден суранам, келгиле. Микрофон колуңуздарда турат. Чыкканда шайлоочуларга кайрылыңыздар. Элге кайрылыңыздар. Эң негизги максатыбыз ушул болуп атат. Мына кече сан канча эле, бүгүнкү сан канчага жетти. Эгерде биз канчалык күндөн утуруп кечиктирсек, эртең дагы биз өкүнүп калабыз. Ошондуктан урматтуу депутаттар, ушул микрофонду пайдаланганда азыр экономикалык кризис ооба бардык дүйнөдө болуп атат. Бизде да болот, бирок биз аны жеңип чыгабыз. Ага толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биздин адистер бар. Тийиштүү каражат булактарыбыз келет. Биз толтурабыз ордун. Бирок биз элдин ден соолугун, элдин мынакей болуп аткан бүгүн бардык маселелерин чечип, аман эсен ушу кырдадан алып чыгып кетишибиз керек. Өкмөт болушунча ишин кылып атат. Ошондуктан урматтуу депутаттар, болушунча элге кайрылыңыздар. Элден ушул жардамды сураңыздар. Кече көрүп атабыз. Мына дагы эле Бишкек шаарында кол кармашып жаштар жүрөт. Дагы эле балдарын коляскага салып алып элдер паркта жүрөт. Мына ошону токтотолу. Ошону сураналы. Айрыкча мына Ош шаарына барганды токтотсун, Бишкек шаарына келгенде токтотсун деп элден ошону кайрылалы, урматтуу депутаттар. Болгон маселе ошол. Өзгөчө абалдын тартиби, эң негизги тартиби ошол. Ар бир адамдын укугу чектелет. Бул өзгөчө абал мыйзам иштегенде бүгүнкү күндө ар бир ушул аймактагы өзгөчө абал кирген аймактагы адамдардын укуктары чектелет. Аларды үйүндө мынча саатта отур десе, отуруш керек. Бирок жашоо жүрө берет. Ошо шаардагы жашоо, магазин, аптека, ишканаларды пока жапмайынча ал иштей берет. Кирип чыгуу маселеси аны өкмөт өзү колго алат. Урматтуу депутаттар, убакытты утурбайлы элден ушуну сураналы. Келиңиздер, урматтуу депутаттар.